بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Өткөнкү сабагыбызда ошол 4 эреже китебибиздин 3-эрежесин бүткөнбүз. Жана ал 3-эрежеде пайгамбарларга, периштелерге жана ошондой эле буга чейин өтүп кеткен солих инсандарга жана дагы бутпарастар тууралуу жана күнгө, айга, ташка, бактарактарга сыйынгандар тууралуу баяндаганбыз. Алхамдулилла. Бүгүн болсо ушул китептин акыркы эрежеси Валил гая, яни аябай бул китеп аябай зарыл китептерден. Эгерде инсан тавхид 3-кө бөлүнөт өзү, тавхид асма ва сифат, тавхид рубубия жана тавхид улухия деп. Эгерде инсан тавхид улухияны жакшы окуп үйрөнөм десе, ушул китептен башташ керек. Ушул 4 эреже китептен. Бул анткени тавхид улухияны, ошондой эле тавхид рубубияны да камтыйт ичине. Бирок көбүнесе бул тавхид ибада, то есть тавхид улухияны баяндайт. Баягы ибадатта ширк кылган адамдар тууралуу жана ибадатты кимге гана арноо керек экен, жана ибадатты ким үчүн гана кылыш керек экенин баяндайт. И ошондой эле ширкти дагы кыска болсо дагы ширкти, мындайча айтканда, ширк тууралуу баяндап берет. Адам баягы акыйда илимин ушул китептерден башташ керек. Ушул 3 негиз, ушул 4 эреже обязательно, бул сөзсүз окула турган китеп. Жана бул деген жөн эле окуп кое турган китеп эмес. Бул китепти жаттап баягы адам ушунда далилдерди жаттап баягы терең түшүнүп, ушул китепке ой жүгүртүп, жана ушул китепти өзү эле түшүнүп албастан башкаларга да жеткиргенге аракет кылыш керек. Аллах Таала баарыбызга жеңилдик берсин жана Аллах Таала ката кетирүүдөн сактасын, адашып калуудан Аллах Таала баарыбызды сактасын. Аллах Таала адашууну жалгандай, адашууну адашкандай кылып көрсөтүп, андан бизди алыс кылган болсун. Ошондой эле Аллах Таала бизди акыйкатты акыйкат деп көрсөтүп, жана ошол акыйкатты ээрчүүчүлөрдөн кылсын. Жана ошол акыйкатка чакыруучулардан кылсын, акыйкатты коргоочулардан кылсын. Китебибизди окусак, Ал-Каидату Рабиа, 4-нче эреже. Шейх рахимахулла айтат: "Аннал мушрики замануна агладу ширкан минал аввалин." Биздин замандагы мушриктер, жанагы ширк кылган инсандар, буга чейинки баягы мурунку ширк кылган адамдарга караганда биздин замандагы ширк кылган инсандар, булардын акыбалы оорураак дейт. Алардын тигилер мурункуга чейинкилердин абалына караганда оор жана коркунучтуураак дейт. Лианнал аввалина юшрикуна фир-раха ва юхлисуна фи-шидда. Эмне себептен дегенде, биринчи баягы ширк кылган, мурунку ширк кылган инсандар, мушриктер, алар баягы жашоосунда бир бактылуулук, жашоосунда бир кыйынчылык болбой, баягы жашоосу жакшы учурда, жакшылык бар учурда, баягы кыйынчылык көрбөй турган учурда ширк кылышса дейт. Жакшылык учурда гана ширк кылышса, жашоосунда баягы жакшылыктар болуп, кыйынчылык болбой, жамандык, кыйынчылык болбой турган учурда. Ал эми качан аларга кыйынчылык келип, баягы бир бале келгенде баштарына, жашоолоруна, ошол учурда алар түз Аллахка кайрылышкан дейт. Ва мушрику замануна ширкухум даимун дейт. Ал эми биздин замандагы баягы ширк кылган инсандардын ширки булар дайыма дейт. Баягы кыйынчылыкта дагы, жакшылыкта дагы ширк кыла беришет. Бул сөз баягы акыйкат сөз. Эмнеге дегенде, азыркы замандагы баягы тоо ташка сыйынгандар, бактаракка сыйынгандар, күнгө сыйынгандар, ошол эле учурда ла иляха иллаллах деп эртелегеч айткандар. Бул тууралуу да баяндайбыз өзүбүздүн сөзүбүздө. Азыр кичине айтып кое турган сөз. Кээ бирөөлөр балалуу боло албай турган учурларында, же кандайдыр бир иштери жүрүшпөй атса, барып көз ачыкка барат. Бул кабырлык. Же болбосо ошол көз ачыкка барат дагы, көз ачык ширк амалды буйруйт. Мисалы, балалуу боло албайсаң,
барасың, баягы баланча жерге барасың дагы, бир жерде айтат, же болбосо баланча деген жерге барасың, ошол жерде ушундай таш бар, же болбосо ошол жерде ушундай бак бар. Же болбосо бир жерге барасың дагы, ушунча бак бар ошол жерлерде, и ошол жерге барып туруп баягы забах, баягы курмандык чаласың дейт. Эмне болбосун, колуңда эмне болсо, тоокту дагы курмандык кылдырышат. Кой, коозу бардыгын да, мындайча айтканда. Канча карасың дейт. И анан ошол сен курмандык кылган малдын каны менен ошол бактарга сүйкөп чыгасың дейт, табаррук кылып. Ачык ширк. Забах жинге кылып атат, шайтанга кылып атат. Бул чоң ширк, курмандык. Фасалли ли роббика ванхар дейт Аллах Таала Куранда. Роббиң үчүн намаз оку, жана Роббиң үчүн не дейт? Нахр, курмандык кыл дейт. Курмандык ким үчүн экен? Аллах үчүн кылынат. Ал эми ташка, бакка, же болбосо башка бир нерсеге арнап курмандык кылуу бул динден чыгара турган амал. Ким ушундай кылса мухриджу минал милла, то есть исламдан чыга турган амал. Эми шейх өзүнүн адатында шейх бир сөз айтат дагы, ал сөзгө далил кылып, адамдар кылып аткан бир амалды айтат дагы, динге каршы келген. И ага далил кылып, сөзсүз Курандан же хадистен далил алып келет. Шейх бул жерге дагы далил алып келди. Фирраха ва шиддатта далил дейт. Качан ала адамдар, мурунку замандагы адамдар баягы жакшылыкта ширк кылып, жамандыкта Аллахка кайрылган тууралуу Анкабут сүрөсүнүн 65 аятындан шейх рахимахулла далил алып келет. Мында кандай дейт? فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. Качан алар баягы кемеге отурушканда катуу толкун болуп кеме чайпала баштаса дейт. Баягы толкун болгондо кеме чайпалып, баягы толкун катуу болгондо, ошондой акыбал болгондо дейт, алар Аллахка жалгыз өзүнө, Аллахтын жалгыз өзүнө түздөн түз Аллахтан жардам сурашат. Дуа кылып Аллахка кайрылышат. فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Качан аларды Аллах Таала ошентип дуа кылгандан кийин Аллах Таала аларды баягы барга жээкке чыгарып койсо, куткарып койсо, ошол баледен, ошол апаттан куткарса, فَإِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Дароо ширк кылып башташат. Баягы өздөрүнүн ширк амалдарына дароо кайтышат. Мынакей. Адамдар булар шүгүрсүз келет. Аллах Таала башка Исра сүрөсүнүн башка сүрөдө Исра сүрөсүнүн 67 аятында мындай дейт. فَإِذَا مَسَّكُمُ الْدُرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ. Не дейт? Жана эгер силерди деңиз үстүндө бир апат кармаса дейт. То есть деңиз үстүндө болгондо силерге бир жамандык келсе, апат келсе, тадууна илля ияху. Силер жанагы дуа кылып кайрылган санамдарыңарды таштап дейт. Аллахтын өзүнө гана кайрылып дуа кылып каласыңар дейт. Аллахка кайрып, Аллах бизди куткар деп өзүнө жалгыз кайрылып каласыңар. Фаламма наджакум илал барри а'радтум. Качан силерди ошол апааттан, ошол баледен куткарып жээкке чыгарып койсо, баягы деңизден, толкундан куткарып жээкке чыгарып койсо, а'радтум. Силер Аллахтан дароо баш тартып, баягы ширкиңерге кайтасыңар дейт. Ва канал инсану кафура. Инсан жакшылыкка шүгүрсүз болот дейт. Мындайча айтканда, ошол инсандар жакшылыкка шүгүрсүз болду. И ушундай кылгандар жакшылыкка шүгүрсүз инсандар. Качан мындай да, мисал, бирөөгө жакшылык кылсаң, кайра сага жамандык кылат.
Аллах Таала аларды куткарды, баягы баледен, деңиздеги баледен, толкундан куткарды. Алар дароо Аллахтан баш тартып, өздөрүнүн ширктерине кайтышты. Ва канал инсану кафура. Инсан жакшылыкка шүгүрсүз болот. Шейх рахимахуллахтын айтканы: "Аннал мушрики замануна а'заму ширка минал аввалина ила алладина бу'иза илейхи Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям." Биздин замандагы баягы ширк кылган инсандар, мушриктер, ширктери өтө оор жана коркунучтуу. Пайгамбардын доордогу, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын доорундагы мушриктерге караганда азыркы заманда. Ва сабабу фи залика вадих. Бул жерде себеп өтө түшүнүктүү эле нерсе да. Анткени ошол доордогу жана баягы Нух алейхиссалам доорундагы, же болбосо башка пайгамбардын доорундагы жана ошол эле биздин пайгамбардын доорундагы мушриктер, ошо пайгамбардын доорунда жашаган мушриктер кыйынчылыкта Аллахка кайрылышат эле. Качан аларга жакшылык келип, Аллах Таала баягы баледен, апаттан куткаргандан кийин алар өздөрүнүн ширктерине кайтат эле кайра. Ал эми азыркы учурдагы шейх өзүнүн доорундагы айтып атат. Мындан 100 жыл мурунку. Ал эми биздин замандагы канча жыл мурунку да, 100 жыл андан ашык. Ал эми азыркы биздин замандагы ширк кылган инсандар булардан дагы жаман. Акыбалдары булардыкынан да жаман. Ошол доордогу мушриктер жакшылыкта Аллахка ширк кылышып, качан жамандык келгенде Аллахка ширк кылбай Аллахтын өзүнө кайрылып калат. Ли'илмихим аннаху ла юнқид мин шадаили илля Аллаху та'ала. Алар анткени билишкен, ушул кыйынчылыктан Аллах гана чыгарат экенин. Кыйынчылыктан жанагы сыйынып аткан нерселер чыгарбайт экенин билишкен. Баледен куткарбайт экенин, жанагы өздөрү ширк кылган нерселери, ширктери билишкен, алар ошол баледен куткарбайт экенин. Анан дароо кыйынчылык учурда, бале учурунда, апаат болуп аткан учурда дароо Аллахка кайтышкан. Бул тууралуу Аллах Таала айтат жаңы эле айткан сүрөдө, Исра сүрөсүндө 67-жы. Ва ида массакуму дурру фил бахри далла мен тад'уна илля iyyahu. Качан силерди кемеде деңиздин үстүндө болгонуңарда дейт, силерге бир жамандык келсе, апаат келсе дейт. Далла мен тад'уна илля iyyahu. Не дейт? Силер өзүңөр ширк кылган нерселериңерди таштап, ширктериңерди таштап, Аллахтын өзүнө гана кайрылып каласыңар дейт. Фалемма наджакум илал барри а'радтум. Качан силерди жээкке чыгарып, ошо деңизден куткарып, баледен куткарып, жээкке чыгарып койсо, а'радтум. Силер Аллахтан баш тартып кетесиңер дейт. Ва канал инсану кафура. Инсан бул жакшылыкка шүгүрсүз. Башка аятта Аллах Таала айтат, бул Лукман сүрөсүнүн 32-аятында: "Фа идза гашияхум маужун кадзулали тад'у Аллаха мухлисина лахуддин." Качан аларды деңиздин толкуну каптап калганда, качан алар деңизде баягы кемелерин толкун каптап апаат болгондо, бале болгондо, Аллахтын өзүнө гана кайрылып, дауллаха мухлисина лахуддин. Аллахтын өзүнө гана кайрылып, ыкластуу Аллахка кайрылып дуа кылып калышат дейт. Дуаларында ыкластуу болуп Аллахтан жардам сурап калышат. Лукман сүрөсү 32-аят. Фаламма наджахум илал барри фаминхум муктасид. Ал эми кыйынчылыктан жана баледен куткарып, кургактыкка, деңиздин жээгине чыгарып койсо дейт, алардын көпчүлүгү Аллахка толук берилбей калышат. Ошол элдердин көпчүлүгү эмне болуп кетет? Баягы ширктерине кайтып кетет. Ширк кылып Аллахка түз кайрылбай калышат, баягы баледен, апаттан куткарылгандан кийин. Анкабут сүрөсүнүн 65-аятында: "Фаламма наджахум илал барри идахум юшрикун." Качан аларды ошол баледен куткаргандан кийин, деңиздеги баледен куткарып, не дейт? Илал барри идахум юшрикун. Алар дароо ширк кылып башташат.
فالأولون يشركون في الرخاء يدعون الأصنام والأحجار والأشجار. Бурунку мушриктер эмне экен? Кайсыл учурда ширк кылышкан экен? Баягы жакшылык, жашоолорунда бактылуулук, жакшылык учурда гана. Кыйынчылык, бале, апат жок кезде алар ошол ширктерине, санамдарына, бактаракка, таштарга, тоолорго, жиндерге ширк кылышкан. Ал эми ошол жакшылык бүтүп, качан жамандык келгенде алар эмне кылышкан? Аллахка кайрылып калышкан, ыхластуу болушпу. وأما إذا وقعوا في شدة أشرفوا على الهلاك فإنهم لا يدعون صنما ولا شجرا ولا حجرا ولا أي مخلوق. Качан аларга кыйынчылык келгенде, бале келгенде, апат келгенде, баягы ширк эмелерин ташташкан, санамдарын, өздөрү Кудай деп эсептеп алган таштарын, бактарын, санамдарын, бүт махлукаттарды ташташкан. وإنما يدعو الله وحده سبحانه وتعالى. Аллахтын өзүнө гана дуа кылып калышкан. وإذا كان لا يخلص من شدائد إلا الله جل وعلا فكيف يدعى غيره في الرخاء. فإذا كان لا يخلص من الشدائد إلا الله جل وعلا, эгер инсан качан башына бир бале, башына бир кыйынчылык, башына бир апат келгенде Аллахка ыкластуу болуп, Аллахтын өзүнөн гана жардам сурабаса, анда мындай инсан, ушундай инсан жашоосунда жакшылык болуп, бактылуулук болуп аткан, кыйынчылык жок кезде Аллахка кайрылабы? Албетте жок. Албетте кайрылбайт. وأما المشرك هذا الزمان يعني المتأخرين الذين حدث فيهم الشرك من هذه الأمة المحمدية. Ушул замандын мушриктери деген бул пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын үммөтүндө ширкке түшкөн адамдар тууралуу баяндалып жатат. فإن شركهم دائم في الرخاء والشدة. Не дейт? Алардын ширктери кыйынчылыкта жана жакшылыкта дагы дайыма дейт. لا يخلصون لله ولا في الحالة شدة بل كلما اشتد بهم الأمر اشتد شركهم ونداوهم للحسن وللحسين وعبد القادر والرفاعي وغير ذلك. Буларды ширктери тескерисинче дейт. Качан алардын башына бале келсе, тескерисинче алардын ширктери күчөп баштайт дейт. Качан алардын башына бале келип, оорчулук келсе, кыйынчылык келсе, эмне кылат экен? يا حسين يا حسن يا عبد القادر الجيلاني والرفاعي. Ошол өздөрү Кудай деп эсептеп алган. Ошолорго кайрылып башташат дейт. هذا شيء معروف يذكر عنهم العجائب في البحار وأنهم إذا اشتد بهم الأمر صاروا يهتفون بأسماء الأولين والصالحين يستغيثون بهم من دون الله عز وجل. Бул жерде бул нерселер белгилүү да, алардын китептеринде, алардын амалдарында, даже азыркы заманда алардын баягы видео сабактарында белгилүү. Ушул нерсени үйрөтөт алар. Бул нерсе таң калыштуу нерсе. Аларга качан ошол кыйынчылык келсе, ошол нерселерди өздөрү баягы олия деп эсептеген буга чейинки болгон баягы солих инсандарды, олияларга, ошолорго кайрылып башташат. Ошолордон жардам сурап башташат. يا عبد القادر جيلاني يا حسين يا بلانشا يا تكنشو деп ошолорго кайрылып баштат. لأن دعاة الباطل والضلال يقولون لهم نحن ننقذكم في البحار. Анткени ошол жамандыкка, баягы адашууга чакырган өздөрүнүн чакыруучулары, баягы дуаттары, даватчылары, алар өздөрү эле жанагы суфийлердин ашынып кеткендери, алар ачык эле айтат, биз силерди куткарабыз дешет. Ачык эле айтышат. Китептеринде жазылуу бул нерсе. فإذا أصابكم شيء اهتفوا بأسماعنا ونحن ننقذكم. Алар айтат, эгерде силерге бале келсе, башыңарга кыйынчылык келсе, башыңарга бале, апат келсе, биздин атыбызды айтып кайрылгыла дейт. Дуа кылгыла дейт. Биз силерди ошол баледен, ошол апаттан, ошол кыйынчылыктан куткарабыз дейт. نسأل الله العافية والسلامة. كما يروى هذا عن مشايخ الطرق الصوفية. Бул нерсе өздөрүнүн китептеринде, суфилердин өздөрүнүн жанагы
ашынып кеткен суфилер бар, гулаты суфия, кабырга түздөн түз сыйынгандар. Ошол өздөрүнүн машайихтерине, шейхтеринин жанына барып буттарын өпкүлөгөндөр, ошол шейхтер ушинтип айтат. Бул китептери, бул сөздөрү, бул амалдары алардын өздөрүнүн китептеринде жазылуу. Мисалы Табакатул Шаарани деген китептери бар. Шааранинин табакаттары ошол жерде жазылуу ушунун баары. Алар бул нерсени эмне деп айтышат? Караматул аулия. Олиялардын кереметтери деп атап алышкан. Олиялардын кереметтери деп атап алышкан. Ва аннахум юнқидуна фил бухар. Алар бизди кыйынчылыктан, жамандыктан куткарат деп айтышкан. Качан оорусаң, ошолорго кайрылсаң айыктырат дешкен. Качан сага бале келет, айыктырат дешкен. Азыр деле бар. Ошолордун бар балабыз сиздей болсун деп ооздоруна түкүртүшөт. Валя ауду билла. Ооздоруна түкүртүшөт. Качан кыйынчылыкка келип калсаң, ошого кайрылсаң, ошого дуа кылбайсың. Ошол куткарат сени дешет. Кандай кыйынчылык болбосун, ошолорго кайрылсаңар, бизге кайрылгыла дейт. Алар айтат, бизге кайрылгыла. Биз силерди ошол кыйынчылыктан, баледен куткарабыз дейт. Ошондуктан азыркы замандын мушриктери, ширктери, баягы башка нерсеге кайрылып жардам сурагандары, ширк кылгандары дайыма кыйынчылыкта дагы, баягы жеңилчилик, жакшылыкта дагы. Бул тууралуу дагы Шейх рахимахуллах өзүнүн Кашфу Шубухат деген белгилүү китеби бар. Бул дагы таухид жана ширкти үйрөтө турган китеп, аябай белгилүү жакшы китептерден. Ошол жерде мындай деп айтат. Аннал аувалина я'будуна унасан салихина минал малаика вал анбия вал аувалин. Эми мурунку ширк кылгандар, алар качан ширк кылганда, баягы өлгөндөргө кайрылганда, алар эмелерге кайрылышкан. Унасан салихина минал малаика вал анбия вал аувалин вал аулия. Алар мурунку өтүп кеткен солих инсандарга кайрылышкан. Баягы солих, такуа, чын эле динде, чын эле такуа инсандарга кайрылышкан. Периштелерге, таза периштелерге, жана пайгамбарларды ортомчу кылышкан. Ошолорго кайрылышкан. Ал эми биздин заманда ва амма хаулай я'будуна унасан минал афжар нас. Ал эми азыркы замандын эмелери дейт. Баягы ширк кылгандары адамдардын афжар, мындайча айтканда эң бузук адамдарына кайрылышат. Дуа кылып эң бузук адамдарына кайрылышат. Ва хум я'тарифуна бидалик фалладина юсаммунахум aqtabul ва агвад ла юсаллуна ва ла ясумун ва ла ятазаххануна аниз зина вал лугат вал фахиша. Лианнахум бизамин лайса алейхим такалиф. Алар кимдерге кайрылышат? Бузулуп калган инсандарга дуа кылып кайрылышат дейт. Бузулуп калган. Жанагындай эмнеге дегенде суфилердин кээ бир тарикаттарында кээ бир машайихтери бар, шейхтери бар. Бизден амалдар сакыт болду дейт. То есть бизге амалдар түштү дейт. Бизге амал кылбай койсок болот дешет. Биз амал кылбай койсок болот дешет. Эмнеге дегенде бул амалдар бизден түшүп калды. Ошол амалдар бизден сакыт болду дешет. То есть бул Аллах Таала баягы жүктөгөн амалдар, мойнубузга жүктөлгөн амалдар, алар жөнөкөй эле элдерге дешет. Ал эми бизге болсо бул нерсе болду важип эмес, бизге милдет эмес дешет. Биз уже ушундай даражага жетип калдык. Бул нерселер бизден түшүп калды деп туруп, биз уже болду ушундай даражага жеттик, бизден эч нерсе суралбайт. Жана бизге күнөө да жазылбайт дейт. Анан кийин алар эмне кылышат? Зынасын кыла беришет, уурусун кыла беришет, любой нерсени кыла беришет. Эмне болсо ошону кыла беришет. Даже эркектер менен да кошуло бергендер бар, луаттар бар арасында. То есть луат деген бул кавму лутия, амалы кавму лутия деп коет луат деген. То есть Лут алейхиссаламдын доорунда кандай күнөөлөр болгон, жанагындай эркек менен эркек үйлөнүп, аял менен аял үйлөнүп кеткен го. Ошол күнөө ошол доордон башталган да. И ошол нерсени да кылышат булар. Ороза кармашпай, намаз окушпай, бардык нерсени, бүт амалдын баары бизден түштү дейт. Алар айтат, фалайса алейхим харамун ва халал. Аларга адал жана арам деген нерсе жок болуп калат. Бүт нерсе
уруксат берилет. Эми алар өздөрүнө ошентип алышкан. Ал эми бул такалиф баягы Аллах Тааладан милдет болгон нерсе эч кимдин мойнунан сакыт болгон эмес, түшкөн эмес. Пайгамбар алейхиссалам, пайгамбарлар өмүрүнүн башынан аяна чейин, пайгамбар болгондон баштап башынан өмүрүнүн аяна чейин ибадат кылып өтүшкөн. Пайгамбар алейхиссалам өлөрүнүн астында ас-сала деп өтүп кеткен. Намаз деп өтүп кеткен. Намазыңарга бекем болгула деп өтүп кеткен. А булар болсо бизден болду, бүт нерсе сакыт болду дешет. Ал эми айтышат, бул амалдар кимдерге дейт? Бул авамдарга, жөнөкөй силерге дейт да, мындайча айтканда. Биз болду, даражага жеттик биз. Ал эмес, даже периштелер Аллахтын буйругунан, такалифинен түшкөн эмес. А булар болсо периштеден да таза болуп кетишти. Нассалаллаху афия ва салам. Азыркы замандын мушриктери, ширк кылган инсандар ушундай инсандарга сыйынышат. Зынакоруна, жанагындай Лут, кому Лутия, Лут алейхиссаламдын доорунда амалды кылгандарга, алдамчыларга, өздөрү ширк менен өлүп кеткен инсандарга ширк кылышат. Бидатка толуп калган өмүр аягына чейин ошолорго ширк кылышат. Ошолорду ортомчу кылышат. Алардын бири Кал-Халлач ва Ибни Араби ва Рафаи ва Бадави ва гайрихим. Ибни Араби мушрик. Булардын суфилердин эмеси бар. Бир суфи бар, буга чейин болгон. Мурунку заманда болгон. Көп болду ага. Эки Араби бар. Эки Ибни Араби бар. Эгерде Ибни Ал-Араби десе, ал ахлу сунна шейх, имам болгон. Ал эми Ибни Араби десе, бир эмеси жок. Ал-Араби эмес, Араби эле десе, анда ал ошол суфилердин жол башчыларынан. Бул Ибни Араби суфилерде мындай адашуу бар. Вихдатул вужуд деп коет. То есть вихдатул вужуд деген көзгө көрүнгөн нерсенин бардыгы Кудай. Көзгө көрүнгөн нерсенин баары бул Аллах дешет. Мен сени көрүп атамбы? Сен Кудайсың. Устолду көрүп атасыңбы? Устол Кудай. Жидар, дубалды көрүп атасыңбы? Дубал Кудай. Бак көзгө көрүнүп атабы? Кудай. Бардык нерсе Кудай. Ал жакшы нерсеби, жаман нерсе, бардык нерсе ал Кудай деп эсе. Вихдатул вужуд деп коет. Ушул нерсени Ибни Араби суфи ушул нерсени үйрөткөн. И ошолорду ортомчу кылышат булар. Нассалаллаху афия ва салама. Шейх рахимахуллах жанагы өзүнүн айткан сөзүнө баягы аннал мушрикина متأخرين أعظم وأغلظ شركا من الأولين لأن الأولين يخلصون في شدة ويشركون في الرخاء деп айткан сөзүнө баягы акыркы келген мушрик ширк кылган инсандар булардын ширктери мурунку келген мушриктердин ширктерине караганда булардыкы эмне коркунучтуу жана оор дешет. И бул нерсеге далил кылып өзү дагы шейхтин өзүнүн адаты бул далилсиз сүйлөбөгөн шейх. И шейх далил алып келет. Бул Анкабут сүрөсүнүн 65 аяты. 65 аятында не дейт? فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Качан алар кемеге отурушса, кемеде качан катуу толкун болуп кеме чайпалып баштаса дейт. Аллахка түздөн түз ыкыластуулук менен Аллахка дуа кылып кайрылып калышат дейт. Далил ушуну алып келди. Ушул анан кийин ушул нерселерди ойлонуп, анан кийин биз дагы ойлонушубуз керек. Азыркы биз жашап аткан заманда ла илаха иллаллах деп жада калса намаз окуп 5 маал, орозо кармап, хач кылып, умурасын кылып, зекетин берип, мындайча айтканда милдет болгон амалдардын бардыгын кылып туруп, ошол эле учурда ширк кылып аткан инсандар тууралуу жана ошол ширктерге чакырып аткан тууралуу биздин жашоодо мындайча айтканда, кыскача айтканда, биздин жашообузда кандай ширк болуп атат? Мусулмандардын арасында кандай ширктер жайылып атат? Ошолорго да ой жүгүртүшүбүз керек.
Бизде мисалы көбүн эсе баягы кыйынчылыкка учураганда бизде азыркы заманда ширк аябай жайылган, жакшылыкта дагы кыйынчылыкта дагы апат бале жамандык учурда дагы ширкке барышат. Мисалы бирөө балалы боло албайсың, бул Аллахтан бирок эми баягы кайгыра турган нерсе да, үй бүлөдө баягы кайгы болот, мындай болот дегендей. И ошол учурда дагы булар ширк кылышат. Барып бир ташка сүйкөнүшөт. Же барып бир нерсеге барып табаррук баягы береке тилешет, балалуу бер деп ширк кылышат, көз ачыкка барышат, сыйкырчыга барышат, төлгөчүгө барышат. Мунун баары ширк эмес эмне анда? Ачыктан ачык ширк мунун баары. Башкалар болсо кыйынчылык учурда бир ортомчу кылышат, жанагы айтып өткөндөй, өздөрүнүн олия деп эсептеп алган, солих деп эсептеп алган, анысы болбосо өмүр бою намаз окубаган. Кээ бир жерлерде болгон, бирөөлөр келип айтып кеткен, мындай баланча шейх ушул жерге көмүлгөн. Африкада болгон окуя. Бул ачык болгон, чын болгон окуя. Мисалы, бирөө келет дагы бирөөлөр айтат, ушул жерге баланча деген шейх көмүлгөн. Баланча деген шейх көмүлгөн. И андан кийин элдер башташат дагы, андан кийин ал жерди көтөрмөлөп ушинтип башташат, ыйыктап башташат дагы, андан кийин бир нерсе куруп алып ошол жерге сыйынып башташат. Сыйынып башташып эметсе, анан баягы жерди бирөөлөр келип, ал жерге ширк кылбагыла андай мындай деп анан касып көрүшсө, ал жерге ит көмүлгөн болот. Башка жерине эшек көмүлгөн болот. Мынакей сокур ээрчүү, адашуу, Куран сүннөттөн алыстап кетүү бул эмнеге гана алып барбайт? Итке, эшекке, чычканга сыйындырып коюшат. Барып түйрүү суфилер бар, жана айтып өткөндөй. Буттарын өптүрүшөт. Чекесин эмес, буттарын өптүрүшөт. Ал эмес, башка жерде, кээ бир жерлерде бар, ошол суфилер жуунган суусун ичишет. Жөн эле ал сууга жуунушпайт, эми эгер жуунса дагы кичине эми ойго мындай келе турган нерсе да ичишет. Мынакей Куран сүннөттөн, таухидтен алыстап кетүүнүн кесепети, акыбети эмнеге алып келет? И бизде дагы көз ачыктар жайылды, ширктер жайылып атат. Балалы боло албайткандарга Сулайман тоого жөнөтөт. Ал жерге барып баягы сыйгалак сайдын ташындай сыйгалак таш бар дейт. Ошого барып баягы сүрүлүп түшсөң, кыз балалы болбайткан албетте аялга айтат, эркек айтпайт. Сүрүлүп түшсөң, ошояң менен баягы балалы болосуң дейт. Дагы бир нерсеси бар. Мындай кыл, тигиндей кыл, көз ачыкка барышат. Төлгөчүгө барышат. Алар келип тигиндей кыл дейт. Тияка барып, баланчага барып, баягы дабх, баягы курмандык кыл дешет. Нахр кыл дешет. Жана айткандай, фасолли ли роббика ванхар дейт. Аллах таала айтып атат. Роббиң үчүн намаз оку, Роббиң үчүн курмандык кыл дейт. Фасолли ли роббика ванхар. Роббиң үчүн намаз оку, жана Роббиң үчүн курмандык кыл дейт. Мынакей ачык алардын кылган ширк амалдары. Насаллаллаху ал-афия вассалама. Жана ушу менен бул китепти бүттүк. Алхамдулилла, Аллах таалага шүгүрлөр болсун. Жана Аллах таала баарыбызга ушул эмеге баягы ушактан окуган нерсебизге Аллах таала амал кылуучулардан кылсын. Жана Аллах таала баарыбызды ширктен сактасын. Төбөлүк калтыра турган, тозокко төбөлүк калтыра турган ширктен сактасын. Жана Аллах таала акыйкатты акыйкат деп көрсөтсүн. Аллах таала жана ошол акыйкатка амал кылуучулардан кылсын, акыйкатка чакыруучулардан кылсын, акыйкатты коргоочулардан кылсын. Жана Аллах таала баарыбызды таухидте жашатсын, жана таухидте жаныбызды алган болсун. Аллах таала адашуудан сактасын. Бул жашоодо эң чоң жоготуу бул таухидсиз жашап, жана ширкте өлүп кетүү. Жана сүннөтсүз жашап, бидатта өлүп кетүү. Бул эң чоң жоготуу. Силер ойлобогула, баягы эң чоң жоготуу болсо, бул байлыкты жоготсоң чоң жоготуу болот экен. Же үйүмдү жоготуп ийсем, же мындай бизнесим жоготуп ийсем деп. Жок, эң чоң жоготуу бул ширкте өлүп кетүү, таухидсиз жашап кетүү, таухидтен кур жалак калуу.
Таухид менен гана жашаш керек. И таухидте Аллах Тааладан сураш керек, таухидте гана жаныбызды ал деп. Акыркы сөзүбүз ошол. Аллах Таала ушул амал кылдырсын илимге, илимди жөн эле угуп, жазып, окуп койбостон Аллах Таала баарыбызга ошол амал кылуучулардан кылсын. Ва саллаллаху ва саллама аля набийина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин.